Семинар облустук деңгээлде өткөрүлдү. Ага облустагы мугалимдер келип, эл мугалими Бектур Исаковдун усулдук методикасында уюштурулган сабакка катышышты. Сабак Владимир Ильич Ленин атындагы орто мектебинин тажрыйбалуу мугалимдери тарабынан өткөрүлдү. Бул күнү окуучулар интерактивдүү тесттен өткөрүлүп, Алыкул Осмоновдун чыгармаларынан кыргыз, орус жана англис тилинде көркөм айтып беришти. Ушул Бектур агай жылында биздин чыгармачыл мугалимдер Бектур агай кербенин түзүшүп, ушу Бектур агайдын усулдарын өзүнүн сабактарында колдонуп, ийгиликтерге жетишти десек болот. Орус тилдүү мектеп, орус класстын окуучулары ушу кыргыз тилинде Бектур агайды өзүбүздүн кыргыз тилинде даңазалашып, ошо кыргыз тили сабагынан да сабактарды өтүшүп атат. Семинардын алкагында орус тилдүү мектептерде Бектур Исаковдун усулдук билим берүү ыкмалары боюнча мугалимдерге сунуштар айтылып, өз ара тажрыйба алмашуулар орун алды. Нурзат Айым Акжар айылындагы Ашым Султанбеков атындагы орто мектебинде мугалим болуп эмгектенет. Бүгүнкү семинарда ал окуучуларга билим берүүгө арналган көп жаңы усулдарды алып, иш-чара жогорку деңгээлде өтүп жаткандыгын билдирди. Мен бул семинардан жакшы деген ыкмаларды үйрөнүп өзүмө ала алдым. Өзүмдүн мектебиме барганда мен дагы ушул эжекелер сыяктуу жакшы сабактарды өтүп берем деген үмүттөмүн буюрса. Мен балдарга айтарым, азыркы технологиянын заманы болуп жаткандыктан, компьютерди, телефонду башка жактарга колдонбой, ушул сабактарга мугалимдер менен биргеликте жакшы колдонсо деген өзүмдүн жакшы салымымды айта алам да. Маалымат катары айта кетсек, Бакай Ата районундагы Ленин атындагы орто мектебинде 1138 окуучу билим алат, жана 81 мугалим эмгектенет. Мугалимдер жамааты менен бирге окуучулар Бектур Исаковдун 80 жылдыгына карата атайын көргөзмө даярдашкан. Облустук деңгээлдеги семинар жыл башында дал ушул мектепте башталып, кызуу даярдыктар көрүлгөн. Биздин Бектур агайдын бүт сабактарын, методдарын колдонууга жана биздин ушу Бакай Ата районундагы бүт мектептерге жарыяланса деген ойдобуз да. Бүгүнкү семинардын алкагында окуучулар тарабынан атайын даярдалган чакан сценкалар тартууланып, көрүүчүлөрдүн купулуна толду. Иш-чаранын уюштурулушу бир гана облус аймагынан келген мугалимдерге эмес, окуучуларга дагы пайдалуу болду. Нуркыз ушул мектептин бүтүрүүчү классынын окуучусу. Ал бүгүнкү семинарга активдүү катышып, өзүнө көп пайдалуу билимдерди алгандыгын билдирет. Бизге ушунча көп мугалим келип, биздин билим деңгээлибизди текшерип атканына абдан кубанычта болуп атам. Азыр бизде адабият сабагы өттү, ачык сабак. Ошол жакта мен ойлойм, жакшы сабак өттү деп, анткени мен өзүмө керектүү нерселерди алдым. Эжелерге да өзүбүздүн билим деңгээлдерибизди жакшы көрсөттүм деп ойлойм. Кандай чалга Мектептерде мындай семинарлардын өткөрүлүшү Бектур Исаковдун ыкмаларын колдонуу аркылуу кыргыз тили жана адабиятын окутууда орус тилдүү мектептин окуучуларынын сабаттуулугун арттыруу жана өз оюн эне тилинде эркин айтууга көнүктүрүү болуп саналат. Сыймык Барманов, Мелис Элебесов, Зина Акматова, Бакай Ата району.